Менин бүгүнкү чакан иликтөөмдүн темасы урусу күч болсо ээсин доого жыгат деп аталат. Ушул эле жылдын 17 январында өзбек улутундагы 4 жигит Ош шаарындагы Кипреске келип пресс-конференция берип атышат. Алардын айтымында Акадосу Маруфту Максат аттуу жигит 13-14 январь күндөрү ээрчитип кеткен боюнча барымтада кармап жаткан имиш. Эмнеге деген суроого Акадостору алардан $800,000 алып кайтарып бере албай жүрүшүптүр. Мындан 2 күн мурда УКМКнын Жалал Абад областык бөлүмүнө дагы арыз менен кайрылышканын кошумчалашты. Урматтуу журналисттер, бүгүнкү пресс-конференция силерди чакыруу максат мени жана менин акадосум Маруф деген акадосум менен заложникке кармап кетишкен. Эми мен сизге окуянын чоо жайын кыскача айтып берейин. Кыргызстандык жеке ишкерлер түркиялык инвесторлор менен биригип $800,000 Кытайдан Кыргызстанга завод алып келүү боюнча макулдашышат. Кытайлык ишкана доллар эмес, юань же криптовалюта менен которуу керектигин түшүндүргөн соң, криптовалюта системасында акча жүгүртүү операцияларын буга чейин бир нече жолу жүргүзүп көнгөн Мансур Сабиров, Маруф Аземов аттуу адамдарга жолугушат. Бирок булар Россиянын Санкт-Петербург шаарында жашаган өнөктөшү Мансур Умурзаков кайманаты Мансур Питерский аркылуу гана акчаны өз дарегине жеткирүүгө болоорун айтып ынандырышат. Себеби буга чейин Кытай аркылуу бир топ иш кылгандарын да көрсөтүп беришет. Ал тургай тил каттагы жазып беришкен. Башкы инвестор түрк жараны болгондуктан Турциядан которулган долларды Санкт-Петербургдагы Мансур Питерский криптовалютага айырбаштайт. Акча которулган 2021 жылдын ноябрь айларында бир криптовалютанын баасы $1 болгон. Бул жерде акча каражаты 3 транш менен которулганын көрүүгө болот. $800,000 деген 68 миллион сом. Бул оңой акча эмес да, туурабы? Мына ушул жерден Мансур Питерскийдин ниети бузулган. Пресс-конференциядан бир күн мурда УКМКнын Жалал Абад областык бөлүмүнүн кызматкерлери Түркиядагы инвесторлордун Кыргызстандагы өнөктөштөрү Акматов Максат, Раимжанов Аббос жана Акрамов Яхикорни үйүндө жаткан жеринен кармап кетишет. Булар мен жогоруда айткан түркиялык инвесторлордун Кыргызстандагы өнөктөштөрү. Мен Жалал Абадка барганымда Максат менен гана жолугууга мүмкүнчүлүк болду. Берки эки өнөктөшү Аббос менен Яхикориге жолуга алган жокмун. Ошентип убактылуу камоого санкцияны Жалал Абад шаардык соту берет. Акчасын алдаткан аз келгенсип бейгүнөө 10 күн камакта жаткан ишкерлердин баш коргоо чарасын кайра Жалал Абад областык соту өзгөртүп үй камагына чыгарган. Себеби пресс-конференцияда Мухаммаджандын айтып аткан акадосу Маруф Аземов 14-15 январь күндөрү эч кандай барымтасы жок эле Акматов Максаттын сыйын көрүп, кафеде чогуу тамактанып, мончого барып эс алып, мечиттерде чогуу намаз окуп жүргөн видеолору буга далил. Ал тургай Маруф Максаттын үйүндө бир жумача жашап, Мансур Питерский менен Максаттын көзүнчө телефондо сүйлөшүп, ишти эртерээк бүтүрүш керек экендигин билдирген. Rahmat uka, tashlab yubormaganingga. Hech qanaqa talashmasman. Nabarat odamlar qo'shilib hozir birlashyapmiz degandek. Kim bilan? Domlalar bilan, jamoatingiz bilan-da. Samig'larni 801 ming dolg turibdi. 1 mingni qo'shmay turavering, 800 doğru. Мансур Питерский акчасын кайтарганды кой, шарият менен жашабаган адамдарды өлтүрүп кое берсе деле болоорун айтып атат. А şu adamlardı öldürüp varsa bo'lmaydimi? Они же все равно по шариату не живут. Yo'q, o'ltirib yuborib, bu apparatdagi odamlar qanday o'ltirib yuborasiz, biroq? А какая разница kofir davlatga mehnat qilishayotgandan keyin? Shunda otib yuboramiz. Adres, imя, familiya dedi и все. Yo'q, biroq u Тем более Qirg'izistonda Bishkek. Javobi bor uni, Xudoning oldida javobi bor. Kofir davlatiga, shariatga qaramagandan keyin, значит, их можно же. Yo'q, unaqa hukm yo'q-da, biroq, unaqa deya olmaymiz-da biz. Qanday bo'lmaydi? Men o'risda kidala qilaman deyapman. Какая разница bitta uni ondan ham ilashtirib olsak. Показательный казнь qilamiz. Mana musulmonni manday qilishdi, manday deb. Дагы бир күнкү сүйлөшүүдө акчанын ордуна героин алышабы деп сунуштап атат. Nima deysiz, biroq? Героин bor deyapman. Katta biomasini залогga qo'yib turib pul olsa bo'lmaydimi deb. Qayerda? O'sh Bishkek без проблем. Опасный narsalar gapirmang, harom narsa-yu, biroq u narsa. Ha, endi harom уже gapirmay qo'yaveringlar, nima harom emasligini.
Любой yerda ayt, men pendiga pokku deyapti. Men все куплено deyapti ular. Beramiz, pусть деньги дадут, senga ishini yopib ol deyapti. Мындан башка дагы террористтик уюмдардын Кыргызстанда калыптанып, согуш ачууга даяр болуп калганы тууралуу дагы билдирүүлөр бар менде. Мындай адамдан жакшылык күтүү мүмкүн эмес го дейм. Бул Мансур Питерский деген аферист атайла эле акчаны бербеш намалы кылып, Маруф Мансур деген Кыргызстандагы шериктештерин көндүрүп, акча берген ишкерлерди коркутууга өткөн көрүнөт. Болбосо мунун баары дал келүү. Үкөлөрүн чогултуп туруп, УКМКга арыз жаздырып, кыргыз ишкерлери камалган күндүн эртеси удаа эле пресс-конференция уюштуруп атпайбы? Баарынан кызыгы Максат менен дос, бир тууган болуп, жан тартып, Мансур Питерский менен телефондо урушмуш болгон Маруф тергөө учурунда ооба, булар акчасын доолап мени урганы чын деп көрсөтмө берип атпайбы? Буга кошумча Мансур Питерскийди ишендириш үчүн Маруф акчаны кайтарып алуунун бир гана жолу бар экенин өзү сунуштап, бир көзүн атайлап эле көгала кылып туруп, Мансур Питерскийге сүрөт жөнөтчү. Эгер акчаны кайтарып бербесек, булар мени өлтүргөнү калышты, деп СМС жазат Маруф. Мунун жасалмай экенин инвестор Максат менен Маруф гана билишчү. Ошентип, театралдаштырылган тамашасын түшүнгөн Мансур Питерский жооп берип атат. Кыргызстанда жатып бириң өлүп, бириң кал деди да. Негизи окуя Ош областында болгон. Акча которуудагы ортомчулар Маруф, Мансур дагы оштуктар, Кара суунун тургундары. Акчасын алдаткан түркиялык инвесторлордун өкүлү дагы Ошто. Операциянын баары Ош шаарында жүрүп атса, эмнеге булар Жалал Абадтын УКМКсына арыз жазышты экен? Экинчиден, окуя каякта болгону эмне үчүн эч кимди кызыктырган эмес? Үчүнчүдөн, эмне үчүн арызды прокуратура эмес, түз эле УКМКга жазышкан? Эгер алдатып ийгениңди сезип атсаң, $800,000 эмес, 800 сомуңду деле доолайсың да. Чынбы? Кыргызстанда жеке ишкерлерге колдоо көрсөтүш керек экендигин түшүнгүдөй эле болдук го дейм. Жумуш ордун түзүп, сырттан инвестор тартып, ана мамлекеттик казынага олчойгон салык төлөп аткан ишканалар менен анын жетекчилери мына ушуга окшогон шылуундардын айынан банкрот болгон учурлар жүздөп саналат. Урматтуу өлкө башчысы Садыр Нуркожоевич, бул ишти жеке көзөмөлүңүздөргө алууңуздарды суранабыз. Сиздер канчалык аракет кылбаңыздар, сиздердин бетиңиздерге көө жапкан ушуларга окшогон чыккынчылар бар. Анан өлкөбүз кантип алдыга жылат. Бул иш ушул боюнча бүтпөйт. Менде дагы айтылбай калган толтура материалдар бар. Жакында окуянын 2 сериясын жарыялайм. Саламатсыздарбы? Өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевичке куру доомат эмес, далилдер менен 2 жолу кайрылып жатам. Бул жолкусунда үйүнө бардым. Аббос ишти баш аягына чейин төкпөй чачпай айтып берди. $801,273 USDT криптовалюта менен Маруф менен Оштук Мансурдун гарантиясы менен, анан бул үчөөсүнүн шериктиги менен мен буларга ишенип, Питердеги Мансурга немедеги Турциядагы түрктөр бул нерсени которуп беришти. Мага ишенип. 30 ноябрда болуп аткан бул иш. 30 ноябрь, анан уже декабрга өтүп атабыз. Ал Питердеги Мансур жок болуп калды. Телефондор өчүк болуп калды. Ортодо изучуу башталды. Булардын шериктери Мансур менен, мына Оштогу Мансур менен Маруф болчу. Анан мен буларга чыгышым таби, чыгам мен буларга, чыктым. Жок адамыңар, шеригиңер гана кайга кетти. Бул жерде уже мени чалып инвесторлор жеп атат. Сизге кандай билбейм, бирок мен көздөн дагы адамдын үнүнөн калп же чын айтып атканын абдан жакшы айырмалайм. Эсиңизге дагы бир жолу сала кетейин. Акипресте Маруфтун баласы Мухаммаджан атасынын барымтада экенин, үйүн болсо карыздын айынан тарттырып ийгенин айткан. Келиңиздер, алгач барымта жөнүндө сөз кылалы. Мухаммаджандын атасы Маруф барымтада жатат деген күндөрү менен мен таап алган видео регистрациялар эки башка нерсени далилдеп атканын буга чейинки репортажда дагы айтып көрсөтүп бергем. Барымтада жаткан киши менен аны кармап жаткан киши кантип эле кучакташып мечит, кафе, мончолордо чогуу жүрсүн. Бул биринчиси. Экинчиден, Маруф ошол күндөрү Түркияда эмгектенген кыргыз ишкери Махмуттун аксыдагы үйүндө жүргөн. Кайсыл адам коркунучтуу же кооптуу делген адамды өзүнүн үйүндө, болгондо дагы өзүнүн уулу, келини менен чогуу жашатат. Маруф кандай болуп келди эле, ким сага аны табыштады, анан сенин үйүндө кандай жашады? Каякта жашады? Ал Маруфты биринчи ошо мен
Şu aytgan Maqsad akam bilan cho'g'i kelishgan ular. Maqsad akam bilan cho'g'i kelib, Maqsad akam aytdi, "Osmon bu qo'noq odam, o'sha uyda qo'noq bo'lib shu yerda o'tirib turadi" dedi. Anan bo'ldi deb uyda 3-4 kun qo'noq bo'lib, o'sha qadimgidek biz qo'noqni qanday siylasak, o'sha kelib yurganlar bilan shunday qilib siyladim. Жоғырыда siz 800 миң долларын алдырған инвестордың оğlu Osmon'дың айтқанын ұқтыңыз. Өздері бұты менен барған Ақсығада Марипайға 1 или 2 январда Аббасқа чалып, Аббас жолугайлы Мариф экени чакыр дедик, чакырды, чогуу жолуктук, машинада отурдук. Анан койгула квартирага барып отуруп сүйлөшүп, Мансурдун бир маселесин чечпесек болбойт. Бул отурсак эртең дей берет экен деп, ошо походу чалганда эмне деди, старый новый год өтсүнбү, бир нерсе деди. Ал бир күндү белгилебеди да, эч качанчы. Мен азыр тапсам азыр берем, эртең тапсам эртең берем. Только ошондой, мен бир күнү айтпайм эч качан. Деп тиги Марыпка да катуу грубить этип атты Мансур. Ошо Питердеги бала. Анан булар немелер, Максатка инвесторлор келип булар менен жолугушуп, буларды калп айтып атканына уже силерге биз ишенбей атабыз деди. Акалар деди, сиз бизге ишенбесеңиз деп атат. Маруф айтып атат. Биз силер каякка кошо биз менен жүргүлө десеңер бара берем деп атат. Чтобы питерский Мансур биз менен связга чыкса, өзүңөр ошого күбө болгула деп атат. Ошол максатта булар ээрчип барып, заложник алган адамды ким кошо кирип кафеде чай ичат, кантип ал заложник болсун. А булар эртеси күнү Аки преске бизди заложник алып кетти деген нерсени бердилер, мен таң калдым. Бүгін мен екінші тарапты дағы ұғып көрейін деп, Москвадағы Мансур Умурзаковтың оштоғы шериге барымтада жатты деген Маруфтың үйіне бардым. Үйінде ешкім жоқ деген жаш келин кирип кетип көп көгүттүрдү. Акыры менин кетпесимди түшүндүк шойт. Жарым сааттан кийин баласы Мухаммаджан чыкты. Кандай ким силерди заложник алып атат? Мен эмес, атамды, ол кичине Мансур, Сабиров Мансурду. Мансурду? Сабиров Мансурду. А Маруфту? Маруфту. Экөөнү заложник алып атышат. Оштонбу? Ооба. Ошо алып кетишти. Жалоотко. Кайсыл жакта кармап жатышыптыр? Анысын точно билбейбиз. Анан ошол ГКМдын Альфа группасы билет кайсы жактан чыкканын. ГКМда полный подетально бар. Атаңар айтып берген жокпу, заложник үйдө кармадыбы, ямада кармадыбы деп? Жок. Эми калп айткандай эмне? Атасы чын эле барымтада жатса, кантип эле баласына дарегин айтпай койсун. Барымтада жаткан киши психологиялык жактан жабыр тартып, бир аз болсо дагы ден соолугунан ажырайт го деп ойлойм. Бул менин жеке түшүнүгүм. Конок болуп жатып эле догуруна берсе болобу? Бул жерде ден соолуктан жабырлануучулар эмес, азырынча шектүү делген адамдар өздөрү ажырап атат. Бул боюнча мен сиздерге кийинки иликтөөмдө кененирээк айтып берем. Мухаммаджан бир дагы суроомо далилдүү эч нерсе айта алган жок. Андижанга эмнеге барып келип атат? Андижанга дому бар. Дом проектировщик атам менен Мансур, Сабиров Мансур. Проектировщикте өздөрүнүн бизнеси бар да, ошол бизнес менен жүрөт эле. Ошол бизнес аркылуу биз ошол домду залогко коебуз деп, залог суроо, документ сураган кирип кеткен. Аббосага чогуу барган аны жакка. Ошону өткүзүп бересиң мага деп. Азыр Андижанда жүрөбү анан Маруф аке? Жок, Маруф аке Бишкекте. Менте Мансур акеге да жолуп кетсем жакшы болот эле өзүнө дагы. Алар уже жолугушпайт, алар аузу башка иштер менен жүрөт да. Мына ишти жагып эле деп. Бет тырмоочулуктун деле чеги болот го дейм. Мен жаңы эле Маруфтун үйүнөн чыгып, Мансурдун үйүнө барып кеткем. Апасы бир жактан келаткан экен, сөзгө тартсам сүйлөшчүдөй эмес. Менин алгачкы репортажымды көрүп, капа болгонун айтты. Уулу Мансур жаңы эле бир жакка чыгып кеткенин жана келсе деле мени менен сүйлөшпөй турганын билдирди. Макул деп кете берүүгө аргасыз болдум. Чыгып эле экөөнүн адвокатын дагы уга кетейин деп чалсам, минтип атат. Кимди таап бергиле деп? Үйүндө эле Түнү жоголуп кетти Мансур. Ошентип келиштирди мага. Кайдан келишти? Туугандары звонок кылышты. Мансур жок, Маруфко 3-4 күндөн бери эле жок. Анан ишине көрдүлөр, анан жабырланчылар тактоо ойну бар го. Ооба. Ошо боюнча бүгүн жүрөйүн деп аталар деп аткача. Түшүнбөй калдым. Эмнеси болсо дагы жолуга кетүүнү туура көрдүм. Биз Маруф менен Мансурдун адвокатына шаардык соттон жолуктук. Мага азыр мен Маруфту ошо бойдон көрбөй,
атам каякта экенин билбей больницадан чыккан боюнча жок деп атат. Баласы чалды. Баласы чалган жолукту мага. Мансур жүрдү, Мансур жүрүп кечетен бери Мансурду таппай калдык. Телефондор өчүк болуп атат. Алар жок болуп атат. Эми мен азыр тергөөчүгө барып, буларды шектүүлөр алып кеттиби же өздөрү коркуп бекинип атабы? Менен коркуп атабыз деп айтышкан алар. Себеби 1 ай заложник болуп жүрүшкөн алардын колундачы. Каякта заложник болушпу? Аксыда болгону тергөөдө аныкталган бардыгы. Тергөөдө аныкталган анын бардыгы. Заложник болуп Булар анан булар Ош областтык соту, городской сот санкция берип камап атат. Областтык сот чыгарып аткандан кийин булар уже жок болуп кетти бизде. Мен азыр Мансурдун үйүнө бардым, ал үйүндө экен да. Мансурдун мага байланышка чыкпай атат, мен коркуп атам дейт алар. Себеби шектүүлөр ачыкта жүрөт, себеби 1 ай алардын колунда жүргөнбүз биз дейт. Маруф аке жокпу өзү? Жок. Бишкектеби? Өзү менен сүйлөшөйүнчү, жолу кайын иштеп келген атам. Эртең менен кеткен боюнча. Ал бербесе керек. Бербейби? Эмнеге? Хотя телефондо сүйлөшүп коеюнчу, өзүн угайын, эмне ою бар, эмне деп айтат. Өзү Марufка да бербейсиз. Маруф Бишкекте экен. Келбепти бар. Мен дал ушул күнү жактоочуларынын үйүндө болгонумду билген жок да, адвокат мырза. Булар жок дегенде ишти пландап алышпайбы? Эмне деп калп айтабыз депчи. Сүйлөшүп да калышпаптыр. Жооптору чаржайт. Баарынан кызыгы. Мынандай болуп атат. Абос деген жана айтып атканыңар. Өзү самокот менен Питерский Мансурга барат. Ал жактан иштеп келет Питерский Мансурдан. Абос экөө иштеп келип, кайра келет дагы, экөө сүйлөшүп, Абос ага акча жөнөтөт. Мансурлар башка иш боюнча булар менен өнөктөш. Питерский Мансур менен Оштук Мансур и Маруф өнөктөш. Булар барат дагы акча которот өздөрү сүйлөшүп туруп. Абос менен Питерский Мансур. Ал Питерский Мансур буларды акчасын бербей койгондон кийин ушу экөөнү тааныйт, ушу экөөнү алсак ал мажбур берет, ушу жакындары деп ойлогон максатта экөөнү кармашат. Экөөнү кармап алдайт, таяк жеп сен айтканда жан бар бир аз экөөнү айтканыңда. Булар өздөрү таяк жеп, аларга көргөзсөк деп. Булар айтат, биз сиз өндүрүп алгыла десе, силердин жардамыңар керек деп буларды заложник кылып коркутуп 3 күн Бишкекте 1 ай эмеле алып жүрөт. Аксыда. Мен Мансурга ишенбейм дедим, ал Питерде дедим. Мен аны тааныбайм дедим. Мен аны ишенбейм. Буга ким гарантия турат? Деп мен буларга айттым. Айтсам, Маруф менен Мансур экөө айтып атат. Ал дейт, Маруф айтып атат, ал дейт, мына Мансур мага кандай ишенимдүү адам болсо дейт, ал деле мага ошондой ишенимдүү адам. Ага мен гарантия деп атат. Бирок Питерский Мансурга ушул Маруф менен Мансур аркылуу чыгып атышпайбы булар? Ошону сизге түшүндүрүп айтып атам. Абос Питерге барып, экөө иштеп келген. Жок, иштеп келген. Аны экөө бирге иштеп жүрсө, анан через Мансур сүйлөшө алар. Маруф менен. Түзлө сүйлөшөт экөө иштеп келсе, өнөктөш разговорлор болуп атпайбы? Маруф менен Питерский Мансур сүйлөшүп атпайбы? Долаган акчасын коюп берели деген разговорлор жүрбөйбү? Алар мен түшүнүп атам. Бул жак эмеден Питерский Мансур ушул экөө менен биз өнөктөш болуп иштеп атабыз. Үй куруп атабыз. Ошол үйдүн мен дойлаймы деп атат Питерский Мансур. Ошолорго бер десе, анан булар значит ошонуку экен деп туруп түшүнбөстүк кылып ошондой кылып атат. Ушул жерден дагы бир суроо туулат. Эгер адвокат мырза айткандай, эки Мансур менен Маруфтун эч кандай мамилеси жок болсо, бул ишке эч кандай тиешеси жок болсо, анда Аббос менен Максат буларды эмнеге барымтага алган? Мен муну кеткенден кийин ойлонуп калыптырмын. Бишкекке келип, кайра телефон чалдым адвокат мырзага. Өрбек мырза, бир эле суроомда ошого эле жооп берип койсоңуз, мен жана эми түшүнбөй атам. Маруф Мансурлардын тиги жана Москвадагы Мансур менен эч кандай мамилеси жок деп атасыз, Олар Бишкекский Мансур менен булар Мансур менен Маруф Оштогу иши боюнча өздөрүнчө өнөктөш алат. Жок, бул иш боюнча өзү Ленинградка барып, Санкт-Петербургга барып, өзү таанышы өзү келатат. Жок, түшүндүм. Ошондо ошо Мансур Бишкек Оштогу Мансур Маруф менен тиги Москвадагы Мансурдун эч кандай байланышы жок деп атасыз, туурабы? Бул иш боюнча. Карашайм, телефондо туру келбейт, макулдабай. Жок, Өрбек мырза. Жок, бул иш боюнча тиешеси жок бул жака. Ошону сурап атам.
Ошону сурап атам. Бул иш боюнча эч кандай тиешеси жок. Бұл іш бойынша бұлар вообще мағлұмат жоқ бұларда. Түшүндүм. Ошол эле. Анан эме, Өрбек мырза. Алло. Кандай эмнеге барымта калды анда буларды эмнеге? Булардан да эмнеге барымта калды жана Максат, Аббостор? Бұларды барымта алған себеби Питерский Мансур менен бұлар өлөктөш болуп, бұларды кармасак Питерский Мансур боор ачып кетип, бұларга жан тартабы деген үмүттө бұлар залой кылган, таанышын. Мансурдун башка каарыстарын таппай ушуларды тапкан да. Булардын эч кандай байланышы жок деп атпайсызбы? Кандай түшүнбөгөн журналист, мен айтып атам го, булар өлөктөшүп атат, Питерский менен өлөктөшүп атат, булар башка иш боюнча, башка сұрактар боюнча. Эмне иш башка? Суроом ачуу болгон үчүн ачууга алдырган адвокат телефонду коюп салды. Мансур Акипресте мен үйүмө барып келип аттым дейт дагы, кийин ОКМКга берген көрсөтмөсүндө эч жака чыгарбай 15 күндөй камап коюшту дейт. Бул эки башка билдирүү. А бул жигиттин аты Байыш. Ошол Коштөбө айылынын дүкөнчүсү экен. Мен таныбайм, бирок Осмон болдум, монта берипчи. Анан магазинге Осмон менен келип жүргөн. Магазинге 3-4 жолу келди. Мен магазин иштетем да. Магазинге келип кайдымгыдай соода алып, сигареттерди алып кетти, суусундарды алып кетип 3-4 жолу келген. Айылда бир 10 күндөй жүрдү менин боюмча. Жума намазга барганда бир көргөм, ошо Осмон менен чогуу жүргөн. Анан Осмондон сураганда бул кийим досум десем, ошо бизге коноктор болот, коностор болуп, ошо кичине эс алган келишкен үйдө бирер жума тургандан кетет деген болчу да. Коркуп же чочулап жүргөн бир нерсесин байкаган жок белем? Жок, андай жок болчу. Кадимкидей эле эл катарында жүргөн. Эч кандай чочуп нелери жок болчу. Эгерде адвокат мырза айтмакчы, Маруф менен эки Мансурдун бул ишке эч кандай тиешеси жок болсо, анда бул үйдү Маруф эмнеге өз каалоосу менен 4.245.000 баалап берип атат? Ошо карзыбыздан мына ошо соглашение кылып атат баары. Үйүбүздү өткөрүп берели деп биз шериктер бар. Мансур Питерскинде эле үйү бар. Баарыбыз өткөрүп берели деген кеңешке келди булар. Маруф өз каалоосу менен ошол нерсени баласынын атында экен үй. Биздин үйлөрдү 2 ай срокко өткөрүп турайлы. Силерди атыңарга өткөрөйлү деди. Бирок 2 айга чейин силер саппагыла бу үйдү деп атат. 2 айга чейин. 2 айдын ичинде биз акчаны коебуз деп атат. Сөздөрүнө түшпөй атат булардын. Анан Питердеги Мансур айтып атат, мага телефон WhatsApp аркылуу чалып айтып атат. Үйлөрүнү беришсин деп атат. Маруфтар деле берсин, Мансур деле берсин деп атат. Мансур менен иш баштап аткан деп атат. Оштук Мансур да айтат. Менин атамын кафеси бар деп мага мактанган деп атат. Менин үйүм бар деп мактанган деп атат. Маруф менин үйүм бар и этаж деле домум бар деп мактанган мага деп атат. А неге мен буларга мен ошто үйүм бар деп атат. Питерский Мансур айтып атат. Неге мен үйүм беришим керек деп атат. Алар бербейт деп атат. Пайдасы келгенде булар мага шерик болсо, а зыяны келгенде эмне шерикчиликке турбайт булар деген сөздү Питерский Мансур мага оза айтып атат. Мамгаттогу Мухаммаджандын таанышына барсам, эсинде жок экенин айтты. Эгер кыйноо же кандайдыр бир коркутуу менен барып бүтүргөн иш болсо, эстеп калмакта. Демек үйдү оформить этип бергенден кийинки ич күйдүлүк экендигинде талаш жок. Ушуну менен барымта темасы баарыбызга түшүнүктүү болду го дейм. Мансур менен Маруфка жолуга алган жокмун. Экөө тең менен жолугуудан баш тартышты. $800.000 кайда кеткенин эми айтып берейин. Булардын аркасынан мен териштирдим. Булар эмне иш кылып атат, бул акчаны эмне кылды, кандай кылды деген иштеринен барсам, бул иштердин оказывается концовкасы Андижанда. Булар строитель да. Андижанга эмнеге барып келип атат? Андижанга дому бар. Дом проектировщик атамдын Мансур Сабиров Мансур. Проектировщикте өздөрүнүн бизнеси бар да, ошол бизнесler менен жүрөт эле. Оштода бир-эки жерде стройкалар салып, стройкаларын деле аягына жеткирбей, элдерден жалоптар болуп, ошентип булар Андижанга качкан экен негизи, астын билсек. Анан кийин Андижанга булар инвестор болуп кирип, булар элитка баштайт. Көп этаждык үйлөр салышты баштайт. Баштаганда 3-чү этажына жеткенде булар токтоп калат. Андижандагы стройкасы. Мен уже мына акчанын аркасынан уже буларды артын уже сураштырып кетишти баштадым. Булар ким эмне кылды акчаны, кандай кылды? Буларга ишеничим калбай калды.
Умурзаков Мансур менен Оштогу Мансур жана Маруфтун Андижандагы көп кабаттуу үйүнүн курулуш иштери 2 жыл мурда токтоп калган. Акчасын алдын ала төлөгөн үйдүн ээлери үйдү өз мөөнөтүндө бүтүрүп бергиле же акчабызды кайтарып бергиле деп коколоп аткан учурда $800,000 буларга дүп этип асмандан түшкөндөй эле болгон окшобойбу. Түрк ишкерлери акчаны ушул жылдын ноябрь айынын этегинде которуп атат. Эрте жаздан баштап эмнегедир Андижандагы көп кабаттуу имараты жанданып, иш кызуу жүрүп атканын көрүүгө болот. Сиз көрүп турган Мерседес Майбах Умурзаков Мансурдук экенин дагы билдик. Бул унаанын баасы бериле жагы $150,000 кем эмес. Бул видео Мансурдун Андижанга барып курулуш иштерин өзү контролдоп турганынан кабар берет. Демек, Андижандагы тааныштарыбыздын айтуусу менен Аббостун билдирүүсүндө жан бар. Андижанга 2 жолу биз ээрчитип барды. Этаж беребиз деп. Экөөсүндө тең биз пустойго айтып келдик. Булардын мына акча которуу боюнча Питерский Мансур буларда главар экен. Может, лучше похороны, они дешевле. Bitta yeri ham borda, so'ziga turishsinda bugun chopamiz deyishdi, bir chopsin, bir ko'raylikchi. Endi o'zlari javob qilyapti, endi o'zlari chopsa chopadi, brat. Ashuni ham bir eslab qo'ying-da. Ertaga срок qo'yib bermasdan. Эми булар кечегинде Акипресска бергенде мен бир жерине таң калдым. Мындай адам баласы ойлонуп көрсө, ошол нерсени мындай адам баласы да мындай неме болуш керек да, мындай ойлош керек. Токто, Питерский Мансур менен Аббас өзү нар жак менен мамиле кылып атса, Питерский Мансур менен мамиле кылып атса, анан ал наркы кидат этип койсо Аббасты. Кантип эле башка адамга барып сени таанышың экен бул деп туруп жабышып алыш, ал эмне деген шундук болот ал? Эмне деген акыйкат болот ал? Акыйкаттан алыс нерсе бул нерсе. Шектүүлөр 1-май райондук сотунун чечими менен 5,5 жылга кесилген. Бирок коомго кооптуу ар кандай чакырыктар менен коркунуч жараткан жарандардын Бишкек шаардык соту аркылуу акталып кеткени жабырлануучулардын нааразычылыгын жаратты. Коомдо ар кандай аңыз кептердин пайда болуусуна себепкер болду. Ошону мен деле көчөдөн уктум, что факт эмес, ошо бир 200ге чыгып кетти деген сөз болуп атат да. Ошону мен деле ошону көчөдөн угуп, ичим өтүп, бошто ушундай сөз болуп атыптыр да. По-любому ичим өтүп, блин, акча буларда да по-любому деген нерсе менен эми акча буларда го. Ооба. Ошон үчүн эми ишендим да ошол нерсеге мен деле. Ал жондан жон Первомайский райондук сотто буларга 5,5 жыл срок берип туруп, город сотто эми атасы неме эмес, атасы эмес да аларды актап койгонгочу. Жөндөн актап койгон. Туура. Кургулу актабайт, тем более акташ үчүн ал өтө эле чоң риск кылган да алар делечи. Эмнеге десе эми Первомайский райондук сотто 5,5 жыл срок алган адам кантип эле сумма, тем более 800,000 болсо, кантип эле эми город сотто буларды актап салат. Жөндөн жон актабайт да буну по-любому. Конечно, оборот кылып канча жыл болду? 4 жылдан өттү уже. Туура айтып. 4 жылдан бери булар оборот кылып атат, иштеп атат. Мында балдары, Маруфтун баласы сумда место кылыптыр, аяктан телефон магазин ачыптыр, кроссовер машиналарды айдап жүрүшөт экен. Баса белгилей кетчү жагдай тергөөдө Маруф Азимов ага карата Махмут Субанов эч кандай коркутуу үркүтүү болбогонун белгилеген. Бирок Бишкек шаардык сотунда көрсөтмөсүн өзгөртүп, жалган сүйлөп атканын айтып чыкты. Менин жактоомдогу жабырлануучунун акчалары кайра кайтарылбагандыктан 2021 жылы Бишкек шаарында жайгашкан Улуутоо кафесинде айыпталуучулар менен жолугушат. Ал жолугууда ал акчаны биз алганбыз. Питерде Мансур деген таанышыбыз бар. Ошол акчаны алып, эми байланышка чыкпай жатат. Ал акчаны биз беребиз деп, ал боюнча тил кат өз каалоолору менен жазып беришет. Ал жерде эч кандай коркутуу үркүтүү болгон эмес. Бул тууралуу жабырлануучу менен айыпталуучулардын ортосунда болгон беттештирүү протоколдорунда көрсөтүлүп турат. Биз мыйзамдуу өлкөдө жашагыбыз келет. Биз калыстыктан тайып, ким акча карматса эле ошонун сөзүн сүйлөп калган күч органдарын тизгиндемейин өнүкпөйбүз. Бул иш эмне менен аяктаарын азырынча эч кимибиз билбейбиз. Бирок чындык ким тарапта болсо, жеңиш дагы ошол тарапта болууга тийиш.
Men sizlerge ушул iş boyunça иликтөөмдүн 3 bölügün жакында сунуштаймын.